Сиз эмгек миграцияга даярданып жатасызбы? Келиңиз. Анда Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн эмгек миграциясына даярдануунун этаптары жөнүндө сүйлөшөлү. Чет өлкөгө чыгууга кандай даярданыш керек? Миграциянын алдындагы даярдыктын биринчи жана эң маанилүү кадамы болуп, ушул тармактагы адистерден кеңеш алуу болуп саналат. Адистерден сиз эмгек миграциясына барууну пландап жаткан өлкө жөнүндө, төмөкүлөр жөнүндө кеңеш алыңыз. Чет өлкөлүк жарандардын бул өлкөнүн чек арасынан өтүү өзгөчөлүктөрү, ошондой эле бул өлкөдө жашоо жана иш кылуу өзгөчөлүктөрү, бул өлкөгө кирүүгө чейин эмгек визасы керек эмеспи деген суроону тактоого мажбур. Чет өлкөлүк жарандар үчүн иштөө шарттарын алдын ала билип алыңыз. Мисалы, эмгек акысы жана салыктар, жашоо жана башка шарттар жөнүндө суроолорду тактап алыңыз. Сиз иштөөгө баргыңыз келген өлкөнү тандоодо, ал өлкөнүн аба климаттык шарттарына сөзсүз көңүл буруңуз. Эмгек акысынын деңгээлин, жашоого жана тамактанууга орточо чыгымдарын, жергиликтүү жашоочулардын мигранттарга мамилесин баалаңыз. Жергиликтүү менталитетке жана салттарга өзгөчө көңүл буруңуз. Өлкөнүн мыйзамдарын, чет өлкөлүк жарандардын эмгек акысынан төлөнүүчү салыктар маселесин, өлкөдөгү коопсуздуктун деңгээлин өзүнчө иликтеп чыгуу туура болот. Бул өлкөдө иштөө сизге керектүү экономикалык пайдаларды алып келерин текшериш үчүн алдын ала эсептөөлөрдү жүргүзүңүз. Эмгек миграциясы үчүн өлкөнү тандап алуу боюнча кеңеш алгандан кийин тилди үйрөнүү этабына көңүл буруңуз. Сиз өзүңүз бара жаткан өлкөнүн ооз-эки жана жазуу тилин түшүнүү үчүн жана жергиликтүү калк, жумуш берүүчү бийлик органдарынын өкүлдөрү менен карым-катнаш түзүү үчүн тиешелүү деңгээлде өздөштүрүүңүз зарыл. Айрым өлкөлөрдө тил билүүгө тесттер, эмгек келишим түзүү үчүн милдеттүү түрдө зарыл. Миграцияга даярдыктын кийинки этабы жумуш издөө. Көп өлкөлөр эмгек визасын тариздөө үчүн жумуш берүүчүдөн чакырууну талап кылышат. Жумушту өз алдынча онлайн табуу өтө тобокелдүү жана татаал болот. Айрыкча, эгер сиз ал өлкөгө буга чейин барган эмес болсоңуз. Ошондуктан сиз жеке менчик ишке орноштуруу агенттерине кайрыла аласыз же Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Тышкы миграция департаментинин маалымат кеңештик борборуна жумушка орноштуруу маселеси боюнча кайрыла аласыз. Алар сизге миграция алдындагы даярдыктын бардык этаптарында кеңеш берүү жана жумушка орноштуруудан баштап виза алууга жана самолетко билет сатып алууга жардам берет. Эми көңүл буруңуз. Ишке орноштуруу агенттиги жөнүндө маалыматты Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Тышкы миграция департаментинин маалымат кеңештик борбордун 3W Migrant Checking KG сайтынын жеке менчик ишке орноштуруу агенттиктери бөлүмүнөн сөзсүз түрдө текшериңиз. Ал бөлүмдөн сиз кыргыз жарандарын чет өлкөдө ишке орноштурууга уруксаты бар агенттиктеринин тизмесин карай аласыз. Жумушка макулдук берүүдөн мурун жумуш берүүчү жөнүндө толугураак билиңиз. Жумуш берүүчү эмгектин кандай шарттарын сунуштайт жана мындай шарттар сизге ыңгайлуубу? Интернеттен ал жумуш берүүчү жөнүндө пикирлерди окуп чыгыңыз. Бул жумуш берүүчүдөн мурда иштешкен же азыр иштеп жаткан мекендештерибизди табууга жана жумуш берүүчү жөнүндө пикир алууга аракет кылыңыз. Чет өлкөгө чыкканга чейин жумуш берүүчүдөн сиз менен эмгек келишимин же кызмат көрсөтүү жөнүндө келишимди жазуу түрүндө түзүүнү сөзсүз талап кылыңыз. Эгер жумуш берүүчү сиз менен жазуу түрүндөгү келишимден баш тартса, анда сизди алдап кетүүгө жана эмгектик кулчулукка салуу коркунучу бар. Ошондуктан башка жумуш издеңиз. Жумушка орношуп жатып, сиздин фамилияңыз, жумуш берүүчүнүн кол жана мөөрү коюлган бардык документтерди, келишимдерди, сүйлөшүүлөрдүн аудио жана видео жазууларын, акча алуу жөнүндө тил каттарды, кат жазуучуларды чогултуңуз жана сүрөткө тартып алыңыз. Мунун баары эмгек укуктарын коргоо үчүн кереги тийип калышы мүмкүн. Эгер сиз балдарыңызды үйдө калтырып жатсаңыз, анда эмгек миграциясына кетерден мурда өзүңүздүн жашта жетелек балдарыңызга байланыштуу бардык юридикалык маселелерди чечиңиз жана аларга камкордук алуу иштерин жүргүзүңүз. Эң акыркы этап алгачкы учурга турак жай ижара алууга жетиштүү документтерди тариздөөгө жана 2-3 ай тамактануу үчүн жетиштүү акчаны жаныңызга ала жүрүңүз. Бирок бул акчанын сизде бар экенин эч кимге айтпаңыз. Ошондой эле бара турган өлкөнүн шарттарына, нормаларына, маданиятына жана салттарына ыңгайлашууга, окуу үйрөнүүгө жана өнүгүүгө, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана билүүгө даяр болуңуз. Миграцияга алдын ала даярдык сизге миграция менен байланышкан бардык өлкөдө мыйзамдуу жашоого жана сиздин эмгектик укуктарыңызга байланышкан бардык тобокелдиктерден коргоого мүмкүндүк берет.
Миграция жөнүндө акысыз кеңештерди жана юристтик кеңешин төмөнгү сайттардан алсаңыз болот. Тышкы иштер министрлигинин Тышкы миграция департаментинин маалыматтык кеңештик борборунун сайты www Migrant Chekit KG. Россия Федерациясындагы Кыргызстан мигранттарынын кесиптик бирлигинин сайты www.kgmigrantchekit.org.